медиа порталынын журналисттери даярдаган күндүн маанилүү делген жаңылыктары назарыңыздарда. Студияда мен Наргиза Байөмөрова. Саламатсыздарбы? Чегарадагы чектөөлөр Кыргызстан-Казакстан чегарасындагы абал кандай? Кош алып жүрүүчү сопроводительный документтер деп коет. Ошол документтерин жасаш керек ар бир ишкерлер. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков тажик чалгынына тиешеси барбы? Коомчулуктун эки анчы пикирине УКМК жооп берди. Такталгандай азыркы убакта Тажикстан Чеки Торг интернет порталы иштебей алган. Бүгүн Ош базарында кайрадан өрт чыкты. Бул ирет өрттүн себеби эмнеден болду? 19 марттан тарта Кыргызстан-Казакстан ак тилек көзөмөл өткөрмө пунктунда Казакстан тарапка оор жүк ташуучу унаалардын тыгыны пайда болгон. Мындай кырдаалды эки тарап Кыргызстандан Казакстанга бара жаткан унаалардын жүктөрү жеңил өнөр жай жана техникалык үй тиричилик буюмдарынын бажы кызматына тийиштүү болгон кээ бир документтердин туура эмес болуп жаткандыгында дешүүдө. Чегарада дагы кандай чектөөлөр бар? Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Кыргызстан менен Казакстан чегарасындагы ак тилек автожол көзөмөл өткөрмө бекетинде жүк ташуучу автоунаалардын узун кезеги 19 марттан тартып пайда болгон. Акыркы 2 күн аралыгында унаалардын саны кескен көбөйүп кеткендиктен ал жерде унаа тыгыны пайда болгон. Учурда 200дөн ашуун унаа кезек күтүп турушат. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш жана өнөр жай мелиорация министрлигинин директорунун орун басары Алгынбай Имаров элдик медиа порталына билдиргендей, кезекте турган жүк ташуучу унаалардын ичинен 20-30дай гана азык-түлүк ташып бара жаткан унаалар. Калган дээрлик көпчүлүк бөлүгү жеңил өнөр жай товарлары жана техникалык каражаттарды жүктөгөн унаалар. Ар бир жүктү же болбосо баягы продукцияны сырткы базарларга чыгарууда өзүнө тиешелүү баягы кош алып жүрүүчү сопроводительный документтер деп коет. Ошол документтерин жасаш керек ар бир ишкерлер. Бирок тилекке каршы кээ бир ишкерлер баягы документтери жоктугунан же болбосо биз бул 2015 жылы Евразиялык экономикалык биримдикке кирдик деп эле баягы эч кандай документтери жок чыгып бараткан. Ошо көзөмөлдө ошолордун бүт баары аныкталып, ошон үчүн кээ бирөөлөр өзүнүн каалоосу менен ошо чегара пунктунан кайра артка кайткан фактылар болуп атыптыр. Чегара бекетинде артка кайтарылган айрым автоунаалар кетпестен кайра эле катарга тизилип, кырдаалдын оң жагына чечилип калышынан үмүттөнүп кетпей турушат. Чегара кызматкерлери айдоочулардан тыгын жаратпай, артка кетүүнү суранып жатат. 2031 чегара кызматынын командири Бакытбек Жангазиев чегара тараптан эч кандай маселе жок экендигин маалымдады. Тараптан катаал текшерүү болгон жок. Биз штаб Казакстан тарабынан аны тиешелүү органдар өздөрү комментариясын берет да. Сүйлөшүүлөр жүргөндө чегарачылар тарабынан эч кандай маселе болгон жок. Бирок сиздер чегара кызматы деле негизи байкайсыздар да, чын эле буга чейинки караганда абал башкача, баягы көп убакытты узакка созулган текшерүү болуп аткан. Узакка болуп текшерүү өткөн аналар болсо, тиякта Казакстан тараптан чегарачылар эчтеке маселе жараткан жок. Бүгүн 1 апрелде Казакстандын финансы министрлиги Кыргыз-Казак чегарасындагы абал тууралуу түшүндүрмө берди. Анын маалыматына ылайык, чегарада жүк ташуучу автоунаалардын өтө албай турганына, алардын текшерүүдөн өтүүгө каршы чыгып жатканы себеп болууда дешүүдө. Кыргызстан тараптан фитосанитария боюнча атайын жумушчу топ түзүлүп, 4 көзөмөл пункттарында азык-түлүк жана жер жемиштерди текшерүү иштерине көзөмөл кылышууда. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш жана мелиорация министринин 28 март 2019 жылдын номер 94 буйругунун негизинде ушул Кыргыз-Казак мамлекеттик чегарасына жакын 4 өткөрмө пунктунда мобилдик группалар түзүлгөн. Бул негизинен Чоң Апка автожолу, Чалдабар автожолу, Актелек автожолу жана Ак жол автожолунун жанында мобилдик группалар бүгүн иштеп атат. Негизинен мобилдик группалардын негизги максаты бул Казакстан мамлекетине жана ЕАЭБтин башка мамлекеттеринин территориясында ушул фитосанитардык бүгүнкү биздин контролду күчөтүү максатында чыгып аткан, сырткары чыгып аткан альтернатив продукцияларын мындай
текшерүү максатында ошол мобилдик группалар иштеп атат. Белгилей кетсек, буга чейин текшерүү күчөтүлө электе аталган посттон күнүнө 300дөн 400гө чейин жүк ташуучу автоунаа өтүп турган. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков тажик чалгынына тиешеси бар деген маалымат буга чейин уудуу болуп парламентте дагы көтөрүлгөн. Коомчулук эки анчы пикирге кептелип, айрымдары бул кептер кооптонууну жаратып жатат десе, ал арада баткендиктер бул каралоо экендигин айтып чыгышкан. Ушакпы же чынбы, бул боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы териштирүү жүргүзүп, бүгүн жыйынтыгын жарыялады. Кененирээк кийинки материалда. Жеңиш Разаковдун эмгек жолу Баткен облустук ички иштер органында башталган. Ал эми вице-премьер-министр болуп 2018-жылдын 20-апрелинде келген. Иштегенине 1 жыл болуп болбой, анын тагдырына ушундай буйруганбы, кыргыз-тажик чек арадагы чуусун териштирүү жана аны чечүү маселеси Разаковдун мойнуна жүктөлдү. Элди тынчсыздандырган бул маселе аягына чыга элек жатып, вице-премьердин айланасында тажик чалгынчылыгына тиешеси бар деген маалымат интернет айдыгында желдей тарады. Муну парламент көз жазымда калтырган жок. Трибунадан сүйлөгөн айрым депутаттар такталбаган маалыматтарга байланыштуу вице-премьердин кызматын тапшырып кетүүсүн дагы сунуштаган эле. Сиздин ошол тажик тарап жазып атат, аны кыргыз тарап жазган жок. Менде күмөн пайда болуп атат азыр сизге. Бүгүн Разаков, Жолдош Разаковдун отчетун эмес, Жолдош Разаковдун отставкасын сурай турган күн. Мындай парадокс да. Ушул боюнча жалпы коомчулук дүрбөлөңгө чыгып атса, Разаковду ар кандай мындай ушактай туралы далилибиз жок. Ар кандай бир күнөөлөп атса, баарына ушу киши күнөөлүү деп. Анан биз кайра ошо Разаковду калыбы? Нормально өзүн сыйгылаган коомдо Разаковду убактылуу ала туруп, үстүнөн комиссия түзүп, өкмөттүн жетекчиси келип жооп берет. Жогорку кеңешке чейин көтөрүлүп жаткандан кийин Жеңиш Разаков чындап тыңчыбы деген суроо коомчулукту экиге бөлдү. Айрымдарында күмөнөө жаралса, ал арада Баткендин жергиликтүү тургундары жана айыл башчылары Разаковго карата каралуу болуп жаткандыгын айтып чыгышты. Бул жерде тажик тараптан дагы Разаковдун кызматынан кетишине кызыктар күч бар экендигин билдиришти. Тажик туугандар максатка жетиш үчүн 5 методу бар. Ошонун биринчисин колдонуп атат. Дагы 4 метод турат. Аларды колдоно берет. Ал сабир деген жок, ал сайт жок сайт. Коен жатагына чейин билет деген сөз. Мындай адамдардын үстүнөн провокация кылып туруп, аны шпион деп дагы бирөөдү сал. Бул өзү жеткен акмакчылык. Чын төгүнүн териштирүү үчүн парламенттен түшкөн сунуштан улам УКМК тараган чагымчыл маалыматтарга карата соттук өндүрүлүш жүргүзгөн. Иликтөөнүн натыйжасында Жеңиш Разаков башка өлкөнүн чалгындоосуна тиешеси жок экени аныкталды. Укук коргоо органы саясий ишмерлерди жана мамлекеттик кызматкерлерди каралоо максатында чет элдик атайын кызматтар коомчулукту адаштыруу тажрыйбасын көп колдоноорунда белгилеп өттү. Интернет сайттарда, социалдык тармактарда айтылган маалыматтарды териштирүүнүн жыйынтыгында Жеңиш Разаковдун чет элдик атайын кызматтарга тиешеси жок экендиги аныкталды. Белгилей кетсек, Разаков тууралуу бул темадагы маалыматтарды 2016-жылдын 6-июлунда интернет сайттарынын биринде журналист Откиндин чекист башка бир чекистке жалдангандыгы жөнүндөгү чыныгы окуя аттуу макаласында жарык көргөн. Такталгандай, азыркы убакта Тажикстан Чекит.org интернет порталы иштебей калган. Ошондой эле Тажикстан Чекит.org басылмасына ээлик кылган Бирдиктүү Тажикстан деп аталган оппозициялык кыймылы жана Кыргыз Республикасынын вице-премьери Жеңиш Разаков Тажикстандын атайын кызматына иштеп жаткандыгы тууралуу жазылган макаланын автору Шабнами Собири аттуу кабарчыда жок экендиги аныкталды. Парламентте Жеңиш Разаковдун тегерегинде айтылган жалган кептерге эрте жыйынтык чыгарып, эмоция менен кызматынан кетиш керек деп айтып алган айрым депутаттар эми Разаковдон кечирим суроого даярбы? Депутат Алманбек Шыкмаматов биз учурунда туура реакция кылдык дейт. Маселени көтөрбөсөк эл арасында айын кеп бойдон кала берет эле да деген оюн билдирди. Адамдын аброюна ким кайсы журналист келтирсе, журналисттер келтирип атат да. Журналисттерге сотко берип, өзүнүн аброюн коргоого Жеңиш Парфиктин толук кандуу укугу бар. Ошон үчүн биздин айтканда агентте бирөөбүз да айткан эмеспиз. Ошон үчүн мен дагы бир да депутат аны шпион экен деп айткан эмеспиз. Ушундай сөздөр жүрүп атат, ошонун калпчынын тастыктап бергиле деп биз укук коргоо органдарына кайрылганбыз. Эртең эгерде дагы бирөө жөнүндө ушундай сөз чыкса журналисттерге, биз сөзсүз түрдө айтабыз. Ушундай сөз чыгып атат, элдер дүрбөлөңгө чыгып атат, териштиргиле деп дагы чыкса дагы айтабыз. Анткени бизде ачык коом, бизде транспаренттүү коом. Кандай гана маалымат чыкпасын, биз териштиришибиз керек.
Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абиш Халмурзаев кызматтан кетти. Ордуна мамлекеттик кадр кызматынын башчысы Акрам Мадумаров барды. Премьер-министр Мухаммед Калы Абылгазиев Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы жаңы дайындалган ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадумаровду Баткен облусунун активине тааныштырды. Өкмөт башчынын айтымында облустун жаңы жетекчиси социалдык көйгөйлөргө жана чек аралык кызматташуу маселелерине биринчи кезекте көңүл бурууга тийиш. Жаңы ыйгарым укуктуу өкүлдү дайындоодо анын эмгек жолу жана топтогон тажрыйбасы эске алынган. Баткен обласына өкмөттүн өкүлү кылып дайындоону чечим кылып кол койдук. Боло турган, чече турган маселелердин баарын сиз бир жогорку деңгээлде чечесиз деп ойлойм. Ага бардык тажрыйбаңыз, билимиңиз жетет. Эң башкысы бизде биримдик менен иштешибиз керек. Ош базарынын Рыскулов жана Бейшеналиева көчөсүнүн кесилишинде өрт чыкты. Белгилүү болгондой, учурда өрт өчүрүү кызматынын бригадасы кырсык катталган аймакта иш алып барып, Бейшеналиева көчөсүндө жайгашкан турак үйдө өрт чыкканы аныкташты. Өрттү өчүрүүгө кызматтын бир бөлүмү тартылган. Маалыматка ылайык, өрт саат 15:30-да чыгып, 16:21-де чектөөгө алынды. Бактыга жараша кырсыктан жабыркагандар жок. 2019 жылдын март айларында Манас аэропорту көзөмөл өткөрмө пунктунун кызматкери Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын прапорщиги Иран мамлекетинин 6 жаранынын паспортун тышкы миграцияны каттоонун бирдиктүү системасынын базасына мыйзамсыз каттап 900 АКШ доллар өлчөмүндө акча алып, алардын документтерине Кыргыз Республикасынын аймагына киргендиги тууралуу жасалма мөөр басып берген. УКМК чогулткан материалдардын негизинде Аскер прокуратурасы тарабынан 2019 жылдын 27 мартында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 320 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 329 кызматтык жасалмачылык жана 329 беренесинде каралган пара алуу кылмыш беренелери боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Буга байланыштуу телефон WhatsApp аркылуу чалып макулдугун берген 6 ирандык паспортун алып текшергенде Кыргыз Республикасынын кирүү штампы жок болуп чыкканынан мен паспорттарды мыйзамсыз эле СОМ базасына адамдар жок эле паспортты өзүнө киргизип алып барып бүткөндөн штамп басып, ушул Иран жарандары кайра келди мага, мен аларды эч кандай тоскоолдуксуз СОМ базасы менен өткөзүп 900 доллар алып жумуштун аяктагыча иштеп эртеси күнү үйгө кеткем. Өрөөнүбүздү көрккө бөлүп, алыс жакындан келгендерди өзүнө тартып турган бул таластын кең токою. Бирок өзүбүздүн мындай ажайып кооз жерибизди барктабастан, эс алгандан кийин таштандыларды таштап кетүү адатка айланып барууда. Ар ишемби күнү токойчулар эс алуучулардын булгап кеткен аймактарын тазалоо менен алек. Ал эми токойчулар бул күндөрү өздөрү өндүргөн көчөттөрдү сатыкка чыгарып, мекеме уюмдар тарабынан түшкөн буйрутмаларды аткаруунун үстүндө. Сөз аймактык кабарчыбызда. Бакаята Токой чарбасына караштуу Кең Арал токойчулугу Талас суусунун боюна жайгашып, айылга жакын болгондуктан мында эс алуучулардын саны үзүлбөйт. Ары бери өткөн районунун тургундары жана коноктору бул токой койнунда эс алып, андан кийинки таштандыларын туш келди таштап кете беришет. Бул убакта токойчулар көрүп калса аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Бирок эс алуучулар кеткенден кийин бул жерде желим идиштер, бөтөлкөлөр жана башка таштандыларды арбын көрүүгө болот. Ар ишемби күндөрү токойчулар мындагы таштандыларды тазалоо менен алек. Кээ бир эс алуучулар токойду булгабайын дейби, айтор агып жаткан сууга дагы ыргытып басып кетишкен. Кайдыгер жарандарыбыздын айынан ажайып кооз токойдун көркү бузулуп барат дешет токойчулар. Эл деген эл экен, мына туура ушу көпүрөнүн жанында жайгашкан. Бул алып келип элдер кирди чыкты, машина менен киргенден таштап кете берет. Ошонун баарын биз эртели кеч баа жумуш үстүндө жүрүп жыйнап, баарын өрттөйбүз, өрттү күйө турган нерселерин. Күйбөгөндөрүн мына казылган ямаларга алып келип чогултуп таштайбыз. Анан кийин эс алган адамдар көп. Мына айылда мисалы жамандык, жакшылык болуп калса, ушул жерге сөзсүз көпүрөдөн өтүп, жок дегенде бир күндө 15-20 адам бере кале жок дегени келет. Мына өзүңүздөр бул токойду сактасак, өзүңүздөргө эле жакшылык,
өзүбүздүн келечегибиз экен бул. Ушуну жашынакай сактап койсоңуздар, балдарыңыздар үчүн, силердин келечегиңер үчүн жакшы нерсе болмок. Бүгүнкү күндө Бакай ата Токой чарбасына караштуу Кең Арал токойчулугунун номер 3 коругунда теректин калемчелери отургузулууда. Буга чейин 8000 теректин калемчелери даярдалган. Ар жылы бул аймакка теректин көчөттөрү өндүрүлүп, сатыкка чыгарылып келген. Излет карандаш болуп, экиден кездеген 12 миңден чогултабыз. Планыбыз ошондой. Анан жаска карай жас терек ушун жер айдатып, ушинтип саябыз калемчелерди. Буларды жанагы кадимки эле өсүмдүктөрдү кылып окоту бар. 3-4 жол окоттон өтөт. 3-4 жол суудан өтөт. Керекти жаштар реализация кылабыз башка көчөт алам деген кишилерге. Өнүмдүүлүгү жылга 12 миң сайылса берден ат баты болот. Корап калган болот. Ошо менен где-то бир 10 миң, ушул 10 миң төп арасын, 11 миң төп арасын алабыз. Бакай ата Токой чарбасынын кызматкерлери бул күнү мекеменин айланасын иретке келтирип, күздөн калган жалбырактардан арылтышты. Айрымдары көп жылдык дарактарды бутап, көчөттөрдүн түбүн жумшатышты. Токой чарбанын кызматкерлери мындан сырткары өздөрүнө тиешелүү Токой аймактарды таштандыдан дагы арылтып турушат. Буга чейин мөмө берүүчү ине жалбырактуу жана тал теректердин көчөттөрү даярдалып, сатыкка чыгарылууда. Бакай ата Токой чарбасына Манас Токой чарбасы кошулуп, бүгүнкү күндө жалпы 55.386 гектарды ээлейт. Бүгүнкү күндө 5 токойчулукка бөлүнүп, Токой аянттарын көбөйтүү, сактоо жана коргоо, тал терек, мөмө берүүчү жана ине жалбырактуу бак-дарактарды көбөйтүүнүн үстүндө токойчулар аракеттерин көрүп келүүдө. Норузбек Шабномбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Бакай ата району. Бүгүнкү 1 апрелге алынган маанилүү жаңылыктар ушулар болду. Биздин кабарларды YouTube каналдан, Facebook баракчасынан көрүп, ошондой эле Instagramга катталып, акыркы жаңылыктар менен кабардар болуп туруңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.